ортого. Urmatlı Kırgız Memleketlik Demet Azerbaycan Sport Akademiyasının rektörü Doktor Damat Kırgız Memleketlik Demet Azerbaycan Akademiyasının Janı Koleji'nin studentleri bilim gününe arnalgan Hasanatlı Alem'e düşmüştü. Bayannama vergen Orukkandır. Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер? Саламатсыздарбы, урматтуу агай эжейлер жана академиябыздын босогосун аттап келип жаткан 1-курстун студенттери. Бардыгыңыздарды билим күнү менен куттуктайбыз. Здравствуйте, уважаемые преподаватели и студенты. Сентябрь – это начало пути к миру знаний. В этот светлый праздничный день мы очень рады видеть наших преподавателей, уважаемых гостей, студентов и тех, кто пришел в нашу академию в первый раз. Искренне поздравляем вас с началом учебного года. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик желегин көтөрүү укугу Машыктыруу факультетинин 3-курсунун студенти, грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын спорт чебери Нурланбеков Адилханга, ошондой эле 1-курстун студенти, өспүрүмдөр арасында өткөрүлгөн дүйнө чемпионатынын алтын медалисти, грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын спорт чебери Сүйөркулов Нуристанга берилет. Салтанаттуу чогулушту ачуу үчүн сөз Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын ректору, тарых илимдеринин кандидаты, доцент Азизбаев Сайдин Сейитбековичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер, академиябыздын жамааты, Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институту, Кыргыз ССР министрлер кеңешинин номер 371 токтомунун негизинде 1955 жылдын 26 июлунда уюштурулган. Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институтуна биринчи жолу 100 студент педагогика факультетине кабыл алынган. 1971 жылдын 14 сентябрында Кыргыз ССР Жогорку Советинин президиумунун указы менен институт
кадрларды даярдоодо жана дине тарбия кыймылын өнүгүүсүнө салым киргизгендиги үчүн ардак грамотасы менен сыйланган. 2005 жылдын 5 май айында Кыргыз Республикасынын президентинин буйругу менен Кыргыз мамлекет дине тарбия жана институту Кыргыз мамлекет дине тарбия жана спорт академиясына өзгөртүлгөн. 65 жылдан бери академия 15 миңге жакын адистерди даярдап чыкты. Академиядан билим алгандардын арасында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожо Жапаров, белгилүү дене тарбиялык спорттук окумуштуулар Абакир Мамытов, педагогика илиминин доктору профессор Калбулла Анаркулов, педагогика илимдеринин доктору профессор Саралаев Марат Кыдыкевич, педагогика илимдеринин кандидаты, ардактуу профессор профессорубуз Токтобек Тубынович Иманалиев жана бир нече генералдар, Олимпиада оюндарынын жеңүүчүлөрүн даярдаган машыктыруучулар, жогорку окуу жайынын жетекчилери, олимпиялык чемпиондор жана көптөгөн Кыргызстанга эмгеги сиңген улуу инсандар бар. Азыр биз алдыбызга бир топ орчундуу маселелерин коюп иштеп жатабыз. Адистерди даярдоодо да орчундуу долбоорлор бар. Баарыбыз биргелешип академияда дагы бийик деңгээлге көтөрө алабыз. Май айынан бери академиянын ичиндеги оңдоп түзөө иштерине жигердүү катышкан, жеңилин жерден оорун колдон алган деканаттар, кафедра башчыларына, окуучуларга, жалпы жамаатыбызга чоң рахмат билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Чарба иштери боюнча кызматчыларыбыз үлгүрбөй жатып турганда четке карап турбастан жардам бердиңиздер. Урматтуу биздин жамаат, силерге чоң рахмат. Билим күнү жөн гана майрам эмес, ал ийгиликке жетишүү үчүн тынбай эмгектенүү, өмүр бою өзүн өзү өркүндөтүүнүн үстүндө иштөө зарылдыгын эске салуучу улуу күн. Бүгүнкү күнү биздин академиянын жалпы жамаатын, педагогдорун эң маанилүү майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап, сиздерге чын ден соолук, чыгармачылык иштериңиздерде ийгиликтерди каалайм. Ал эми бүгүнкү биздин биринчи курска келип отурган, биздин академиянын астанасын аттап отурган студенттерибизге, биринчи курстагы студенттерибизге дагы чоң ийгиликтерди каалап, окууда, спортто ийгиликтерди жаратып, келечекте Кыргыз элине кызмат кылган мыкты инсандардан болууңарга мен тилектешмин. Жаңы окуу жылыңыздар менен 2021-2022 окуу жылын ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Жашасын Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы! Здравствуйте, уважаемые преподаватели, уважаемые студенты! День знаний – это особенный праздник добра, вдохновения и новых открытий. Это день, с которого начинается неизведанный, интересный и одновременно нелегкий путь к познанию, новым свершениям, и одновременно нелегкий путь к познанию, новым свершениям и формированию активной жизненной позиции. Желаем всем студентам успехов в спортивной жизни и учебе. Поздравляем первокурсников, у которых начинается новая, интересная, неизведанная страница жизни. Родители могут быть уверены, что их дети получат хорошее образование, которое позволит им реализовать свои мечты в жизни. Большое спасибо деканам, заведующим и всем сотрудникам кафедры, техническому персоналу, которые с мая месяца принимали активное участие в ремонтных мероприятиях Академии, чтобы достойно встретить наших первокурсников. С новым 2021-2022 учебным годом! Объявляю открытым учебный год. Да здравствует Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта! По традиции, в начале учебного года мы поздравляем преподавателей с достижением педагогической и спортивной деятельности. Разрешите пригласить начальника отдела кадров Айнуру Сапиевну для озвучивания приказов. Саламатсыздарбы?
Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын өнүгүүсүнө зор салымын кошуп, көп жылдан бери талыкпай эмгектенип келе жаткан 2021 жылдын 13 сентябрынын 138 номердagi буйруктун негизинде төмөнкү окутуучулар жана кызматкерлер Иманалиев, Саралаев, Збарский, Шевченко, Абдуллаев, Бошкоева, Додаева, Мамбетова, Ханиметова, Кандиева, Каюкова, Арыкова, Камалетдинова, Мишериковаларга ыраазычылык жарыяланат. Академиядагы көп жылдык үзүрүлүү эмгеги үчүн 2021 жылдын 13 сентябрынын 138 номериндagi буйруктун негизинде төмөнкү окутуучулар жана кызматкерлер Кирьянова Раиса Ивановна, Аринова Айман Закиряевнага, Аринова Айман Закиряевна, Манликова Миновар Халиковна, Рахымбекова Туртукуль Рахымбековна, Жанузакова Шаризат Чыныбаевна эжебизге өзгөчө ыраазычылык жарыяланат. 15 сентябрь билим күнүн майрамдоо урматына окуу процессин уюштурууда жана өркүндөтүүдөгү жогорку жетишкендиктери үчүн Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын 2021 жылдын 13 сентябрынын 139-140 буйруктарынын негизинде ардак грамотасы менен төмөнкү академиянын окутуучуларын сыйлоо сунушталат. Машыктыруу факультетинен Сабиров Рысбек Келдибекович, Токтоналиева Мерим Айталиевна, аскерге чейинки даярдоо жана дене тарбия факультетинен Байыш уулу Кубаныч, Келдибеков Элдияр, Жумабек уулу Канат, педагогикалык жана улуттук спорттун түрлөрү факультетинен Андреев Михаил Валерьевич, Ибраева Нургүл Турдуганелиевна, Балтабаев Ормош Салтыбалдиевич, Мамбетова Мадина Кочумкуловна, Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын 2021 жылдын бүтүрүүчүлөрдүн аттестаттык комиссиясынын катчысы болуп чоң жоопкерчиликтүү эмгек алып өткөн үчүн 13 сентябрдын 2021 жылдын 141 номердеги буйруктун негизинде төмөнкү окутуучуларга ыраазычылык жарыяланат. Скопинцева, Насков, Келдибеков, Талайбек кызы, Камчибеков, Бактыбек уулу, Ташболот уулу, Ормонова, Масамиров, Эрмешевтерге ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын оңдоп түзөө иштеринде кошкон зор салымы үчүн
2021 жылдын 13 сентябрдын номер 136 буйругунун негизинде төмөнкү окутуучуларга жана кызматкерлерге алкыш жарыяланат. Кулгожаев, Беркенбаев, Жолдошбек кызы Асел, Абдрахманова, Абдрахманов Бекжан Ажыгулучке, Чыңгыз кызы Толгонай, Бердалиева, Тажибаева, Мамбетова, Токсонбаев, Садырова, Уйшенов, Балтабаев, Кенжебаев, Зайнетдинов, Ташболот уулу Нуржигит, Ишен уулу Нурболот, Мамбеталиева, Токсобаев, Тукеев, Халыбаев, Мазак кызы Рахат, Ахматов, Шиянова, Амантурова, Каниметова, Молдалиева, Акзымова, Абдыбекова, Белова, Хамчибекова, Тоялиева, Жунушбаеваларга. Академияны оңдоп түзөө иштеринде кошкон зор салым үчүн Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын төмөндөгү кызматкерлери Өмөров Максат Ырыскулбековичке, Өмүркулов Медис Дутановичке, Блашков Игорь Николаевичке, Давлетов Нурланбек Таштанбековичке 2021 жылдын 13 сентябрдын номер 136 буйругунун негизинде 1 айлык майына өлчөмүндө сыйланат. Жана чоң ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын ректору Азизбаев Саидин Сейитбекович. Сегодня 65-й раз наша академия распахнет двери перед первокурсниками. В новом учебном году 559 первокурсников перешагнет порог нашей академии. Среди них 3 призера Олимпиады, 2 мастера спорта международного класса, 8 мастеров спорта Кыргызской Республики. Добро пожаловать в нашу академию! Бүгүнкү билим күнү менен сиздерди педагогика илимдеринин кандидаты, ардактуу профессор Саралаев Марат Кыдыкеевич куттуктап өтмөкчү. Урматтуу коллегалар, биздин студенттер, магистранттар, аспиранттар баардыгыңыздарды быйылкы жаңы окуу жылы менен башталышы менен куттуктаймын. Жана сиздерге жакшы ийгиликтерди каалаймын. Өзгөчө студенттерге окууңар абдан ийгиликтүү болсун, спортто жакшы жетишкендиктер болсун. Жана бул 1-курстун студенттерине кайрылып айтар элем. Бул окуу деген оңой иш эмес. Окууга сиздер дайыма катышып, лекцияларды угуп, китептен окуп, интернеттен топтоп жакшы маалыматтарды чогултуп алсаңар, ошондо күчтүү адистер болосуңар. Мына биздин ректордун айтканындай, биздин окууну бүткөндөр абдан жакшы кызматтарга барып иштеп атышат. Биз абдан ошого даңктанабыз. Мына президент бизден окуган, толуп аткан депутаттар, генералдар, күчтүү окумуштуулар баары ошол көпчүлүгү бизде окуп бүткөн. Жана окуган учурда сиздер билишиңер керек. Могу 1-курстун студенттерине мен айтар элем, бул окуу деген тынымсыз, дайыма системалуу түрдө окуш керек да. Анан кайсы бир студенттер жалкоо болуп, окууга кээде келип, кээде келбегенде алар күчтүү адис боло албайт эч качан. Ошон үчүн мен силерге ушундай назарат айтар элем да, бул окуганда абдан эмгектенип, аракеттенип, тырышып окуш керек. Ошондо жакшы адистерден болуп чыгасыңар. Анан баарыңарга эле айтар элем студенттерге, аспиранттарга, магистранттарга. Бул окуу жылдарында жалаң эле ошо окуу менен, анан спорт менен чектелип калганда жетиштүү болбойт. Сиздердин ушул студент кезде мореки инсандын калыптанышы болот деп айтат. Окумуштуулар ошо туура болсо керек. Ошондой эле сиздер мореки турмушка көз караш, анан саясатка жакшы түшүнүк алуу, анан турмушту жолун, өзүнүн кесибин билүү ушул мезгилде болот да. Ошон үчүн сиздер ар тараптуу болушуңар керек, студенттер. Эмне үчүн дегенде, мореки КВН деген уюштурулат, бизде ар кандай конкурстар болуп өтөт. Анан кийин сиздер библиотекадан жакшы билим алыш үчүн китептерди алышыңар керек.
Sizler ошо жакшы адис болуш үчүн академияда эң жакшы шарттар түзүлгөн. Мына республикадагы эң жакшы спорттук, дене тарбиялык маалыматтар топтолгон окуу китептердин баары биздин китепканада топтолгон. Анан ошону сиздер унутпагыла. Дайыма тапшырма берилгенде анан кийин курсовой иштерин жазган учурда семинарларга даярданганда ошол китептерди алгыла. Бизде эң жакшы китептер топтолгон. Анан сиздерге билим берген окутуучулар мына бул жерде турушат. Абдан такшалган, тажрыйбалуу, булардын арасында Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген машыктыруучулары жана абдан билимдүү окумуштуулар топтолгон. Ошолордун билимдерин алсаңар, сиздер эң күчтүү адистер болосуңар. Анан айтар элем, дагы сиздер мөбүреки спортто машыкканда өзүңөр билесиңер, азыркы замандагы спортто анда санда машыккан киши эч качан ийгиликке жете албайт. Так эле ошондой окууда да ошондой. Тиги кайсы курс болбосун, сиздер дайыма машыкка учурларда ошо сабакты так ошондой даярданыш керек. Ошондо жакшы билимдүү адистер болосуңар. Анан айтар элем, мөбүреки жаңы окуу жылы жакшы башталып жатат. Баарыңыздарды ошол окуу жылынын башталышы менен куттуктаймын. Жана сиздерде жакшы ден соолук болсун, жакшы ийгиликтер болсун, спортто болобу, окууда болобу, турмушта болобу, баардыгы жайма-жай болсун, жана ийгиликтер болсун деп каалаймын. Рахмат. Уважаемые студенты, продолжение сегодняшнего мероприятия пройдет в актовом зале. О будущей профессии студенческой жизни Академии вам расскажет проректор по спортивно-воспитательной работе, кандидат исторических наук Тагаев Муктубек Исманалиевич и директор колледжа Капсаламова Эльнура Душенбековна. Все деканы, кураторы и студенты первого курса приглашаются в актовый зал. Студенты первого курса колледжа в лекционный зал номер 2 в 18-ю аудиторию. Спасибо за внимание. Көңіл бұрғаныңыздарға рахмат. Первый курс тренерский. Заходите в академию по первой лестнице на самый верх. Это студенты, не колледж, а студенты.